Salam dostlar. Biz bugün adam jana koom sabagынан kaytalоо жасайбыз. Угууга даярсыңарбы? Андай эмесе кеттик. Менин социалдык макамым. Адамдардын социалдык укуктары адамдардын белгилүү бир конституциялык укуктарынын жыйындысы. Алар мамлекеттин материалдык убайларды алуу үчүн талаптанууга мүмкүндүк берет. Адатта адамдардын социалдык укуктарына социалдык камсыздоого укуктуулук, билим алууга укуктуулук, ден соолукту сактоого жана медициналык жардамга укуктуулук, балдардын өзгөчө укуктары жана майыптардын укуктары кирет. Адамдардын социалдык укуктары дүйнөдөгү бардык эле өлкөлөрдө конституциялык деңгээлде бекемделген эмес. Кийинки темабыз социалдык мамилелер. Кыскача маалымат: социалдык мамилелер өндүрүштө жана коомдогу башка чөйрөлөрдө ар түрдүү абалга ээ. Эмгектин мүнөзү, профессионалдык даярдыгы, улутка таандык болушу, жашоо жол-жобосу, статусу, кирешелердин деңгээли жана булактар боюнча айырмаланган түрдүүчө функцияларды аткарган. Адамдардын социалдык топтордун ортосундагы көп түрдүү өз ара байланыштардын системасы. Достор, топтор, социалдык топтор жана катмарлар этностук биримдиктер социалдык мамилелердин субъекттери болуп саналат. Достор, биздин бүгүнкү темаларыбыз жактыбы? Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Даярдаган мен 10 класстын окуучусу Аскарова Айзат.